Түркия террорга айыпталып камалган кыргыз жараны Курманбек Айдарбек уулу бошотулду. Жалал Абаддагы Сибат лицейин бүтүрүп Түркияда окуусун улантып жаткан 27 жаштагы Курманбек Айдарбек уулунун түрк полициясы 2016 жылы 28 июнда кармаган. Курманбек Айдарбек уулу туш болгон кырдаал боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын укук коргоо органдары менен өткөн жылдын август айынан бери тынымсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Расмий маалыматтар боюнча 2016 жылкы июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда камакка алынган Курманбек Айдарбек уулунан башка кыргызстандыктардын бүт бошотулган. Кесиптешим Исмат Ибрагимов дал ушул Түркияда өткөн жылы ишке ашпай калган расмий төңкөрүштөн кийин камалган кыргызстандык жарандар тууралуу кеп салат. Исмат, мекендешибиз түрк түрмөсүнөн кандай бошонуп чыгыптыр? Террорго айыпталып кармалгандар оңой менен кутула албаса керек. Анткени түрк президенти Эрдоган өзү баш болуп террорго чектүүлөрдү катуу көзөмөлгө алуу тапшырмасын бербеди беле? Рахмат Назик, биз Курманбек Айдарбек уулунун маселеси боюнча Тышкы иштер министрлигине кайрылганыбызда алар бир жылдык сүйлөшүүлөрдүн маалымат алмашуунун негизинде ушундай бир оң жыйынтыктарга келип отуруптур. Бирок бүгүнкү күндө дагы ушул соттук процесстер жүрүп жаткандыктан, сот иши уланып жаткандыктан бул иш тууралуу толугураак кененирээк маалымат берүүгө азырынча эрте деп айтышты. Себеп дегенде бир аралыкта ортодо бир сыр маалыматтар бар экен, азырынча толук маалымат бере албайт экен. Ошондуктан азыр Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Айымкан Кулкееванын маалыматын уксак, ал бизге кыскача ушул тууралуу айтып берди эле. Келиңиз калды. Курманбектин ишинде бүгүнкү күндө бир жакшы жылыштар болуп атат, бирок соттун отурумдары, соттун чечими бүт электигине байланыштуу биз азырынча ошо кеңири маалымат берүүдөн баш тарта туруп атабыз да. Мен ушуну эле айта алам, башка эчтеке айта албайм. Курманбек Айдарбек уулуна токтоло кете турган болсок, ал Жалал Абадтын тургуну, түрк лицейини бүтүрүп, жолго окуусун улантуу максатында Түркияга кеткен. Ал жакта окуп жүргөндө ошол досторуна жанагындай жүктөрүн жардамдашып көтөрүшүп жүргөн убакытта өзүнүн жашаган батиринен түрк полициясы өткөн жылы 2016 жыл 28 июлда кармап кеткен. Андан бери алардын атын эсине дагы толук маалымат берилген эмес. Ал кандай жерде, кандай шартта сакталып жатканы, кандай шартта кармалып тургандыгы толук жөнүндө дагы маалымат алган эмес. Бир гана ошол Түркиядагы консулдук дагы өкүлчүлүк тарабынан расмий гана маалыматтар берилип келген. Ал эми Курманбектин ата энесинин туугандарынын айтымында ал эч кандай террорго жакын эмес, табиятынан жоош бала деп айтып беришет. Анын ошол эң негизги анын кармалышынын негизи ушул түрк лицейинде окугандыгы үчүн гана кармап кетишти деп алар ушундай тыянак чыгарып атышат. Тергөөдөн соң кое берилген жарандарыбыз болгонун билебиз. Кармалган кыргызстандыктар кандай шартта отурупту түрмөдө? Жактоочу жолдоого, укуктары колундай коргоого мүмкүнчүлүктөрү болуп турбу? Тышкы иштер министрлиги бүгүнкү күндө ошол кармалгандардын баары бошотулгандыгын билдирди. Алардын ошол жанагы түрмөдөн бошотулгандардын маалымат каражаттарына берген билдирүүлөрүнө таянып турган болсок, ал 1 ай 1,5 ай кармоо учурунда аларга адвокат жактоочу табуу өтө кыйынга туруптур. Биринчиден, ал жактагы жактоочулар кымбат акча сураса, экинчиден ачык эле сен динаятчы Фетхуллах Гүлендин иши менен кармалыпсың, бул жөнүндө биз эч кандай сени жактай албайбыз, коргой албайбыз, биздин дагы үй бүлөбүз бар деген шылтоо менен алар жанагы коргоодон баш тарткандагы адвокаттар болуптур. Андан тышкары алардын жашоо шарты түрмөдөгү жашоо шарты тууралуу жанагы көп деле мындай Турциянын башка түрмөлөрүндөгүдөй шартта кармалбаптыр, бир аз кыйынчылыктар дагы болуптур. Ал эми андан кийин бошотулгандарга ошо Түркия полициясы сен тезинен бул темеден Турциядан батыраак чыгып кет, себеби бул жерде кала турган болсоң дагы бир канча шектүү катары суракка чакырылышы мүмкүн деп коркуткан күндөр да болуптур. Ал эми Кыргыз Республикасынын Түркиядагы элчилиги бул дагы жагдайды толук көзөмөлгө алууга дагы толук мүмкүнчүлүгү жок экен. Себеп дегенде ошол кырдаалга байланыштуу өзгөчө абал киргизилгендиктен маалымат аябай сырдуу сакталыптыр. Бул жөнүндө дагы эчтеке айта албайт экен.
Негизи түрк бийлиги Курманбек сыяктуу эле Гүлендин талапкерлери менен массалык түрдө камоолорду ишке ашырбады беле. Камоолордун арты эмне менен бүтчүдөй? Дүйнөлүк коомчулуктун Эрдогандын бул саясатынын баасын кандай берилди? Түрк бийлиги ушул 2016 жылы жаз айларындагы мамлекеттик төңкөрүш деп атаган ушул ызычууну динаятчы Фетхулла Гүлендин тарапкерлери жасаган, Фетхулла Гүлен башында турган деген айып менен бүгүнкү күнгө чейин ушул айыпты тагып келишат. Бирок Фетхулла Гүлен болсо бул жасалма төңкөрүш, ушул Эрдоган өзүнүн жасаган иши биздин эч кандай тиешебиз жок деп айыпты четке кагып келүүдө. Ал эми түрк президенти Эрдогандын бийлиги ушул жанагы төңкөрүштөн кийин Фетхулла Гүлендин бүткүл дүйнөдөгү карым-катныш байланышы болгон бүт мамлекеттерге өзүнүн саясий таасирин өткөрүүгө аракет кылды. Эске сала кетсек, ошол Кыргызстандагы түрк лицейлерин жапкыла деп дагы биздин бийлик өкүлдөрүнө бир Тышкы иштер министрлигинен сунуштар келген болчу. Тышкы иштер министрлиги дагы тиешелүү жоопторун берип, бул биздин ички ишибиз деп дагы жооп кайтарган болчу. Ал эми дүйнөлүк коомчулук болсо ошол Эрдогандын жасаган массалык камоолор ишин сынга алып келип жатышат. Акыркы парламенттик өлкөдөн президенттик өлкөгө айланган Туркиянын акыркы тазалоолорду бул адамзатка жана каршы саясий көз карашы каршы адамдарга каршы күрөш катары баалоодо. Ал эми түрк бийлиги Фетхулла Гүленди өмүр бою эркинен ажыратып, андан тышкары 2923 жыл түрмөгө кесүү тууралуу соттон суранган. Ошондой эле ошол учурга бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан Гүлендин тарапташтары деп 120 миңдей киши камалган. Кечиресиздер, 120 миңдей киши иштен алынган, 40 миңдей киши камакка отургузулган экен. Рахмат кесиптеш Исмат Ибрагимов болду. Кошумчалай кетсек, Туркияда жалпысынан жайдан бери баш аягы 120 миңдей адам Гүлен кыймылына байланышы бар деген жүйө менен иштен айдалды.